7. bölüm. Ошундан соң төгөрөктүн 4 бурчунда турган 4 периштени көрдүм. Алар жерге да, деңизге да, эч бир даракка да тийбесин үчүн төгөрөктүн 4 шамалын соктурбай кармап турушту. Анан мен тирүү Кудайдын мөөрүн алып, күн чыгыш тараптан келе жаткан башка бир периштени көрдүм. Ал жер менен деңизге зыян келтирүүчү кудурет берилген 4 периштеге: Биз Кудайыбыздын кулдарынын чекелерине мөөр баскыча жерге, деңизге жана эч кандай даракка зыян кылбагыла деп катуу үн менен кыйкырды. Анан мен мөөр басылгандардын санын уктум. Ысрайылдын урууларынан бардыгы болуп 144 000 адам экен. Жүйүт уруусунан 12 000 кишиге, Рубейн уруусунан 12 000 кишиге, Гат уруусунан 12 000 кишиге, Ашыр уруусунан 12 000 кишиге, Напталы уруусунан 12 000 кишиге, Манаш уруусунан 12 000 кишиге, Шемон уруусунан 12 000 кишиге, Леби уруусунан 12 000 кишиге, Исахар уруусунан 12 000 кишиге, Забулун уруусунан 12 000 кишиге, Жусуп уруусунан 12 000 кишиге, Бенжамин уруусунан 12 000 кишиге мөөр басылыптыр. Ушундан соң такты менен козунун алдынан эч ким санай алгыс, санаса сан жеткис улуттардын, уруулардын, элдердин жана ар тилде сүйлөгөндөрдүн ар биринен чыккан, аппак кийим кийинишкен, колдоруна пальма бутактарын кармаган көпчүлүктү көрдүм. Алар катуу үн менен: Бизди тактыда олтурган Кудайыбыз менен козу гана куткарып алды деп кыйкырып жатышты. Бардык периштелер тактынын, аксакалдардын жана жаныбарлардын айланасында турушту. Алар: Так ошондой алкыштанк, акылмандык, ыраазычылык, урмат, кудурет жана күч кубат түбөлүктөн түбөлүккө Кудайыбызга таандык. Амин деп тактынын алдына жүз төмөндөп жыгылышып Кудайга табынышты. Анан аксакалдардын бирөөсү менден: Мынабул ак кийимчендер кимдер? Алар кайдан келишти? деп сурады. Мен: таксыр, аны сиз билесиз да дедим. Ошондо ал мындай деди: Булар башынан азаптуу убакытты кечирип, андан чыгып келишкендер. Кийимдери козунун каны менен жуулуп агаргандар. Ошондуктан турушат Кудай так алдында, күнү түнү табынып ибадатканасында. Ошондуктан чатырын жаят алар үстүнө, өз тагында олтурган. Эми алар эч качан ач болушпайт, чаңкашпайт, баштарынан күн өтпөйт, жабыркашпайт тысыктан. Анткени тактынын ортосундагы козу өз аларды бага теми, өмүр суунун булагына алып барып, Кудай арчийт ар бир жашты көздөрүнөн алардын.